Достор, биз эфирибизди улантабыз. Бир заматта бажырайып чыктык эсте. Ооба. Мунун себеби бар. Студиясы өзгөчө гүлдөргө толуп кетти. Экинчи саатыбыздын экинчи коногу студиясынан орун алган учурда ошол сиз студиясында көрүп турган керемет кооз гүлдөрдүн автору, өзгөчө таланттуу, колунда бир нуру бар деп коелучу. Эжеке Саида Алмазбек кызы бизде конокто. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңар менен. Кандай келдиңиз? Таң эрте гүлдөрүңүздү көтөрүп кимдер жардамдашып келди? Жолдошум менен балам колдоп келди. Эң алгачкы эле өзүм тааныштырып кетсем, аты жөнүм Аида Алмазбек кызы, Баткен областына караштуу Согмент айылында туулуп өскөм. Кесибим боюнча өзүм негизи мугалиммин, англис тили мугалиммин, бирок учурда ушундай өзгөчө шам гүлдөрүн жасап эмгектенип келем. Сонун өзүмдүн эжекем экенсиз. Сыйлыктарын көрсөңүз эжекемдин. Ооба. Сонун. Биз буга чейин дагы аябай көп колөнөрчү айымдар менен, эжелер менен сүйлөшөбүз студиясында, бирок мондай ыраазычылыкка, грамотанын толтура медальдар менен биринчи жолу көрүп атабыз. Канча жыл болду деги дал ушул жумуш менен алектенгениңизге? Мындай гүлдөрдү жасап эмгектенгениме быйыл буюрса 7 жылдын жүзү болот. 7 жылдын жүзү болот. Ушул 7 жылда жетишкендиктерим, булар эртең менен шашып атып эле колума киргендерин алып келдим. Үйдө дагы толтура. Биздин студия батпай калмак экен кесиптеш. Эл сыймыгы төш белгиси дагы бар экен эжекемде. Сонун эң негизгиси Кыргыз Республикасынын эл артисти деген намы бар экен. Тамаша. Азаматсыз, чындыгында биз таң калуудан, суктануудан баштасак болбос маегибиз. Эжемиз таң калып кетти. 7 жыл мурунку күнгө баралы, мугалимдик окууну бүткөн Аида. Же окуп жүргөн кезде башталды бул? Жок, мен Эмне себептен, кантип? Бул гүлдөрдү негизи үйдө декретте отурганда баштаганмын. Ал кезде бир эле чоң балам болчу. Ошол үйдө декретте отуруп калып, бекер отурбайын, күндөгү кайталанган окшош күндөр, жолдошума бир тараптан жардам берейин, аны колдоюн деп ушул гүлдөрдү баштап калгам. Ал мезгилде апа деген гүлдөрдү жасачумун кагаздан, гафрит кагаздарын. Ошол гүлдөрдү жасап, сатууга чыгарып, алардын акчасын алганда дагы мага мотивация болуп, дагы гүлдөрдүн түрлөрүн көбөйткүм келип, орус мастер-класстарынан окуп, ушундай гүлдөр жасап келем азыр. Демек, киришеге чыкканга чейин өзүңүз дагы окууга бир топ акча койроттуңуз, билим алдыңыз, бирок негизгиси жаңы башталганда өз каалооңуз менен башталды. Ооба, өз каалоом менен баштаганмын. Жолдошума айтсам ишенген эмес да. Кел ушундай гүл жасайын. Азыр болсо өзү студияга көтөрүп келди гүлдөрдү. Өзү студияга көтөрүп келет, товарларымды өзү жеткирип берет. Ай мырзалар. Доставкаларымды полный өзү жасайт, 100% азыр колдойт да. Ошонун колдоосу менен мен ушул даражага жеттим. Алгач ишенген эмес. Акча берип туруңуз, бир аз материалдарга деп эме болсам ишенген эмес. Анан ошо гүлдөрүмдү сатып, ошонун эле акчасына бир жылча тийбей, материалдарымды көбөйтүп алып, анан результатын көрсөттүм десем болот. Азыр эмне дейт, ошол учурда ишенсем болмок экен деп бир аз кейиби? Ооба, ишенсем болмок экен. Бирок негизи эле бир жумушту кылам дедимби, ошо кыла турган айыммын да. Кичинемден эле көп нерселерге кызыгып. Баткендиктердин канында барбы деп коем ошо нерсе. Ооба, биз эмгекчил келебиз, баткендиктер деп коем. Сонун. Айымдар көп деп кеттиңер го. Чындыгында айымдар эчтекеден коркпойт экен. Чоң жумушту баштайбы же кичинекей жумуш баштайбы, эмнегедир көзү жетип ишенимдүү түрдө баштайт. Анын мырзалар көп учурда жашоонда талдаштыргысы келбейт да, сен тынч эле отурчу деген сөз бар да. Ооба. Чындыгында азаматсыз Аида, демек жолдошуңуздун, жумушуңуздун башында болгон бир аз күмөндөрүнө жооп катары бүгүн эфирде отурасыз, түз эфирде отурасыз. Эми мындай кылалы. Эң кымбат гүл канчага сатылды? 20 миңге чейин. Эң арзан гүлүбүз бизде 1000 сомдон башталып 20 миңдик гүл кандай болду экен? Бул жакта барбы азыр? 20 миңдик гүл бул жерде жок, бирок жасалган. Алар 20 миңдик гүлдөр фото студияларга жасалгалар болот да. Бул жакта үчүн вилкасын шашып берте мен эме кылгам. Ошол 1000 сомдон башталат, 20 миңге чейин. А бул гүлдүн баасы канча? Бул гүл конустардагы 1,5 миң сом, ал эми бул 2,5 миң сом. Булардын гүлдөрдүн баасы
кеткен чыгашасына жана жумуштун татаалдыгына карата болот. Суроо, жардамчыларыңыз барбы? Азыркы учурда жардамчым бар, үйдө сиңдим. Учурунда өтө жумушу катуу болсо, мындай татканы катуу болот дейт го. Ошол сыяктуу өтө кыйналып жасаган учурларым болгондо, 3 балам кичинекей, алар садикке барбайт. Бирөөсүн учурунда бирөөсүн бутума уктатып, бирөөсүн колума уктатып, анан колумда телефондон реклама кетирчүм да. Бутумда уктаса бияка жылдырып коюп, анан берки колумдагы бутума жылдырам дагы, анан колум менен жумуш гүл жасайм да. Бирок эч кандай кейиген жокмун. Буюрса бул сабырдын аркасында, аракеттин аркасында ийгилик бар деп жетишип, ишенип өзүм аракет кылдым. Азыр эми балдарым да чоңоюп калды, алар садикке барышат. Сизге жардам берип, студияга чейин көтөрүлүшүп кирди. Ооба, чоң балам жардамчы. Үйдө кей бир гүлдөр жасайт чоң балам. Окутасызбы? Окутам, ооба. Ошол башында жасаганда бир 2 жылдай окутпай жүрдүм, себеби азыр эми жаңы үйрөнчүктөр өздөрү окуганына 1 ай болбой эле курс ачып алышат да. Мен андай кылбадым. Өзүм 2 жылча жакшы үйрөнүп, өзүм профессионал болуп, берген окуучулардын суроосуна так жооп бере турган болуп, өзүмө ишенип, анан кыздарды окутуп баштадым. Ошо 5 жылдан бери кыздарды окутуп келем. Кыздарыбыз кандай форматта? Онлайн форматта? Онлайн, офлайн дагы бар. Онлайн дагы, офлайн дагы, ооба. Бизден окуган окуучулар Турциядан, Казакстандан, Өзбекстандан, Москвадан окугандар бар. Жана Кыргызстан бардык жерлеринен окушат. Ошол эң кичинекей окуучум 7-класс, ал эми эң чоңу 72 жашта апа окуду. Ошол апа бегуш отурбай энди жасашына ишенген эмесмин, кандай эле 70 жаштагы апа деп анан апа айткан, мен өзүм кыздарыма эле жасаганга, кыздарыма неберелериме жасап бергенге үйрөнөм деген ниетте жасаган, бирок азыркы учурда ал дагы окуучуларды окутат. Ал дагы заказдарга жасайт, ооба. Сонун. Айдайым, дал ушул гүлдөрдүн актуалдуулугу канчалык? Мисалы азыр жандуу гүлдөр көбөйүп кетти. Ар бир айым жандуу гүлдү алганды жакшы көрөт. Булардын актуалдуулугу канчалык? Тескерисинче мурдакка караганда, 2-3 жыл мурдакка караганда булардын актуалдыгы өтө суроо талап көп азыр бул гүлдөргө. Жетишпейм, үйдө жумуштарыма дагы жетишпей калам. Күндө 2-ден 3-төн заказ кетирген учурларым болот. Бир күндө 5-6 заказ кетирген, жок дегенде бир күндө 1 заказ кетирем. Булардын актуалдуулугунун жакшы болушуна бирден бир себеп ушул алган эле кардарларым гүлдүн сапатын, гүлдүн мындай пайдалуулугун алып көргөндөн кийин кайра заказ бере беришет да, башка бир өзүнүн жакындарын, тууган күндөрүнө же болбосо башка. Анан учурда азыр кафе, ресторандарда дагы мындай жасалгалары, фотозоналары ушундай гүлдөр менен болуп калды дагы. Алар дагы бизге кошумча заказ беришет. Ушундай эфирлерге, башка жактарга аларды бүтүрсөм, заказдарды бүтүрүп эс алганда 1,5 саат эс алган, 1 саат, анан болбосо кайрадан даяр гүл жасап койбосом, мага срочный бүгүн керек эле. Азыр көрүп калдым сизди TikToктон, Instagramдан деп срочный гүл сурагандар көп да. Анан ошолорго постоянно үйдө гүлдөрүм туруш керек. Эми каражаттарды каяктан аласыз? Каражаттары арзан эле келеби? Жок, кымбат. Себеби булар кагаз эмес дагы, гүлдүн материалы изолон деп коебуз. Бул изолон бизге Москвадан келет. Башында Бишкектен эле алчумун, 15 метрдейчи, 5-10 метрдей алчумун, бирок ал азыркы учурда мага жетпейт дагы. Мен Москвадан алдырам, өзүм окуучуларыма да берем да материалдарды. Ошон үчүн Москвадан рулон менен алдырам. 100 метр болот рулондо. Ар бир цветтерден ошентип алдырам. Анан калган инструменттерин, ичинде лампочка, патрондорун бүт Дордой базарынан таап алса болот. Ошто дагы точкалары бар, ушундай да. Канча убакытка чыдайт бул материалы? Бул материал, мисалы, мен 7 жыл болсо гүл жасаганыма 7 жылдан бери колдонгондор бар да. Лампочкасы күйүп кетпей, аны жууса болот да, муну кирдегенде кадимкидей жууса болот. Бул сууну өзүнө сиңирбейт. Ушундай да. Жууса болот, лампочкаларын алмаштырса болот. Анан алган киши бунун бул живой гүлгө караганда пайдалуу турбайбы деп мындай заказ беришет көбүнчө ата-энелерине. Бизге Москвадан, башка чет өлкөлөрдөн заказдар көп түшөт. Ата-энесин, жакындарын сагынып жүргөндөрчү.
аларды өзүм видео сюрприз менен алып барып ыркалуу тилектерди окуп бергенде Шоу программаңыз да бар, апалар ыйлап ушунчалык ыраазы болушат. Ырдап да коесузбу? Жок, ыр айтам, мындай эле куплет ыр айтам. Анан балдары кийин видео отчет жибергенде айтышат да, мен апам жанына барып келгендей сагынычым таркап калды деп өтө ыраазычылыктарын айтышат. Сонун. А бул жактагы чоң гүлдөр да күйөт. Ооба, булар деле күйөт. Күйгөнү бар, күйбөгөнү бар. Үйгө күйгөн гүлдөн алып коюп койсок, кесиптеш, коюп койсоңуз сиз 10 жыл бою тура берет экенсиз. Ооба, бул күн тийбеген жерге турса эле болду, тура берет. Сон гүлдөрдөн сырткары бул жакта баштыкчаларды көрүп атам. Ооба, мен негизи гүлдөн сырткары деле көп нерсе жасайм. Эмне жасай албайсыз? Жасай албаганын билбейм, көргөн нерсемди жасайм да. Аны жолдошум айтсын. Тамакты кандай жасайсыз? Тамакты да жакшы жасайм. Аны жолдошумдан сурап көрүш керек. Бул жерде турган баштыкчалар сумкалардан бош убакта бир көрүп эле интернеттен эч кандай мастер-класссыз буларды да токуп көргөнмүн. Мындан сырткары тортторду жасайм заказга. Дагы эми көп жыгылса баарын жасайт экенсиз, Азаматсыз чындыгында өзгөчө кесип, айымдарга өзгөчө жарашат, гүл кандай назик, кандай кооз, анан кандай фантазияны байыта турган нерсе. Мисалы алсаңыз, канча гүл турат, баары бири-бирине окшошпойт. Кээ бир мындай гүлдөрдүн цветтерин айкалыштырып жасаш керек да, фантазия керек, ой жүгүртүү болуш керек, кызыгуу керек, сабыр керек. Сабыр болбосо, мындай сабыры жок адамдар, чыдамы жок болбосо жасай албайт да. Өтө майда жумуш. Майда жумуш, ооба, ол турганда. 2 букетти жасап, 3-сүндө таштап кетиши мүмкүн. Чарчап таштап кетиши мүмкүн, ооба. Чыдамы жок адам 7 жылга чейин дал ушул жумуш менен алектенбейт болчу, Кадимкидей, эгерде өзүң сүйгөн жумушуң болсо, кызыгууң арта берет экен. Уктагым деле келбейт, бош убакта бош болуп калсам, кадимкидей жаңы варианттарды издеп баштайм да. Кандай гүл жасасам, мону деп туруп эле. Бир көрдүмбү, азыркы учурда ушундай. Бир көргөн гүлдү жасап. Сиздер тарапта аябай эмгекчил келет окшойт, Ооба, бизде. Уйку жок. Уйку жок, аябай. Бир айлык акыңызды билсек болобу? Болжолдуу түрдө. Дал ушул гүлдөн тапкан киришеңиз. Аны айтышымдай. Болжолдуу түрдө, мисалы 50 миңден көп. 50 миңден көп, ооба. 100 миңге жетеби? Күнүнө 15 миң деле иштеп койсо болот. Эгер жакшы болсо. Жана майрамдарга, Ооба. Мисалы Швецияда иштешет, башка жакта иштешет аялдар. Тапкан айыңыз мисалы 8-мартта. 8-мартка кышы менен даярданабыз. Ноябрь, октябрлардан баштап даярданабыз. Ошол бойдон 8-мартка чоң залымды толтурам. Андан сырткары дагы 8-ине бир 20 күн калганда заказдар түшөт. Аларга биз команда менен иштейбиз. Жардамчыларым келет. Аларга боюнча жасалат, Полный буйрутма боюнча, калганы ошол даяр гүл сурап, срочный. Быйыл жакшы катуу болду жумуш. Катуу болгондо канча болду айтыңызчы? Катуу болгондо быйыл автоунаалуу болдум. Ошол. Сиз бухгалтер. Эмне болдуңуз? Автоунаалуу болдум быйыл. Мына сага. Автоунаанын үлгүсү. Окуучуларым дагы автоунаалуу болгондору бар. Таза, жолдошуңуздун жардамы жок. Жок, ооба. Бирок болбосо жолдошуңуз ташып, жолдошумдун колдоосу менен, бирок ошо жасап алдым да. Болбосо калган жумуштун баары мырзалар аткарат. Айтып койдук го. Айымдар жеке иш ачса, демек жолдошу автоматтык түрдө анын грузчиги, ооба, математик, психолог тажап кеткен учурларда сизге күч бергенде дал ушул жолдошуңуз да. Ооба, ал мындай кээде баягы доставкалар болот же болбосо чарчап бир нерсе эме кылсам көбүнчө мотивация берет да. Башыңды оорутпа. Мисалы жумуштан келгенде кээде тамак жок болуп калып мен заказ кылып атсам, көчөдөн тамак алып келип колдогондору жагат. Ошондон пайдаланып, демек бул гүлдөрдү жасоо менен сиз аялдык милдеттерден бир аз кутулуп турсуз. Бир аз. Каяка келин болдуңуз эле? Баткенге эле, Айдеркен шаарына. Агам мыкты. Баткендин кыздары Баткенден чыкпайт деп атпайбы? Мен чалайын деп аттым эле. Мен бүгүндөн баштап гигант гүлдөр жасайын. Машина алмаштырайын деп. Сон, бар болуңуз, аман болуңуз, ыраазычылык билдиребиз. Абдан кубанычтабыз сизде болгон Кыргыздын дагы бир укмуштуу, таланттуу инсан менен маектешкениңизге кесиптеш. Сөзсүз түрдө биздин берүүбүз менен иштешүүгө даяр. Анткени дал ушундай кооз гүлдөрдү байма-бай элге чыгарып, маалымат берип туруу керек. Анткени чындыгында мыкты жумуш, мыкты нерсе. Мисалы, убактым болсо мен үйрөнө алмакмын.
эгер убактыңыз болсо. Кыштын күнүндө мисалы көчөгө чыгып иштеген кыйын го аял кишиге. Суук. А бул болсо үйдө эле олтуруп жасай бересиң да эң жакшы. Мисалы кечке иштериңди өзүң чечесиң. Ооба, кечке чейин Швеяда иштегендер мисалы 1,5 миң желкең таалып, мисалы Швеяда деле иштеп көргөм да. Андан көрө 2 саатта бир күл жасасаң 1000 сом иштегениң жакшы да. Бир суроо пайда болду. Эң оор жери кайсы гүл жасады? Эң оор учуру. Эптеп ушул жерден өтүп кетсем болду эле. Эң оор учуру ошол гүлдөрдүн заготовкасы. Аны чогултуш Гүлдөрдүн формасын чыгаруу окшойт, э? Ооба, электричестволорун дагы өзүм кылам. Жолдошум жумуштан бошобой калса бүт баарын өзүм жасайм. 2, 3, 5 гүлү жанса деле аларды да өзүм жасайм. Мен ойлоп атам, ушу байкем кечинде келип, анан машинада бир 2 саат отурат болуш керек, тиги жасап алсынчы. Андан Колу кийин бош кирейинчи үйгө болгондо деп. жардам берет. Башында ал өзү полный токторун улап, ошолорун өзү жасачу. Анан бир кызыктуу учур болуп калган. Ал менен таанышып кеткенде, ага сүйлөбөйсүң да, анан заказ болуп калат да. Күчтүү болуп Ал кеттиңиз да. заказымды ошол учурда ат менен алып турдум, анан кийин токтоп карап тургун дедим. Анан эртеси сүйлөгөндөн кийин баягы улап атса кадимкидей карап туруп үйрөнүп алдым да. Эртең сен жок, сиз эме болгондо деле жасай берем да, анан кийин күлөт, сен каяктан үйрөнүп алдың деп, жасабайт элең го деп. Ушундай баткен Ай, бир көрүп туруп. үйрөтө койсоңуз болмокта. Дайыма сизге эме болмокта. Тарынак эмес, э? Азыр жолдошум колу бошобой калганда өзүм жасайм бүт баарын. Электрик да болуп туруп. Электрик да болуп туруп, ооба. Сон, айдайым эми планда эмне бар? Бир өзгөчө гүл жасайын деген идеяңыз барбы? Өзгөчө автордук Аиданын гүлдөрү деп бир башкача, биз көрүп жүргөн эмес, бир башкача балким. Барбы планда? Пландарым бир эми азыр меники онлайн болуп атпайбы? Кандайдыр бир жерден арендага место алып, ошол жерден дагы офлайн, азыр офлайн көбүнчө кабыл албайм да. Себеби мен доставкаларда, видео сюрприздерде чыгып көп жүрөм дагы. Ошо онлайн только жумушум ушул болсо дейм да, чыгып бир жерден айымдарды жумуш менен камсыз кылсам дейм, ошол жерде баардыгын жасатып, үйрөтүп, үйдө олтурган. Бир эле учурда үйрөтүп, бир эле учурда офлайн магазиниңизди ачып, ачып. Сонун жакшы план, азаматсыз. Ийгиликтерди каалайт сизге. Таңертең өзүңүздүн ушундай сонун талантыңыз менен бөлүшүп, кыргыз элине дагы айымдарга өзгөчө мотивация болду окшойт. Эми Аида айымды каяктан табам, каяктан үйрөнөм десеңиз, биз сөзсүз түрдө бул маекти YouTube баракчабызга салабыз. Ал жактан Аида айымдын жеке номерин көрсөтүп коебуз. Байланышып, үйрөнүп алсаңыздар болот. Азаматсыз, сизге чоң рахмат. Сизге да рахмат. Таңертең келип баарын айтып бердиңиз да, Ооба. Сонун. Дагы биз билбеген бир сырлар барбы? Акчасы так айтылбай кетти, бирок болжолдуу түрдө айтылды. Уна алдым. Сиздер тарапта ошондой окшойт, э? Өзүм бир 4 жыл мурда эле уна алгам. Ал балдар садикке жеткирчү эле кичинекей уна болчу да, быйыл кыялымдагы Кыялыңыздагы эмне уна болду экен, айтыңызчы. Hyundai Avanti үлгүсүндөгү жаңы уна алуу болдум быйыл. Кубанычым койнума батпай, учурда дагы колдорума күч болду. Аз кыска жасасам болобу дароо эле? Ооба, болот, албетте сиздерге болот, ооба. Азаматсыз. Анда биз кыргыздын сыймыктуу кызын Аида Алмазбек кызын акырындан узаталы да. Өзгөчө кыйын кызын, анткени үй шартында отуруп эле, үйдө отуруп эле баланы карап, тамагын жасап, үйүн сарамжалдуу кармап, жолдошун ыраазы кылып, анан ушундай сонун гүлдөр жасап, көп кыз келиндер бар да, менин жумушум бала эле, мен балдарды карасам болду, мындан каяка жетишем деген адам мындай аракет кылып, ийгиликтердин артында аракет керек да. Ооба. Азаматсыз. Чоң рахмат. Ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Биз болсо Аида айымга ыраазычылык билдирели, дагы да болсо ийгиликтерди каалайлы, ишиңизге ийгилик, дайыма айымдардын жүзүнө жылмаюу тартуулап жүрө бериңиз. Биздин айымдар эмес, биздин студиябыз өзү гүлүйдү, э? Ооба. Биз болсо программабыз уланталы НТС телеканалы Таң шоу программасы.